Бизде бүгүн кайрадан кезектеги видеобуз. Бүгүнкү видеодо биз тажрыйбалуу биздин юрист миграциялык закондор боюнча Милан Токтобеков байке менен регистрация маселесин боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Бул видео аябай сиздер үчүн пайдалуу. Албетте видеого лайк басабыз жана комментарийге сурооңуздар жазсаңыздар болот. Ошондой эле комментарийди бир ссылкада биздин телеграм каналга шилтеме турат. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер Мирлан байке менен түз эфирде напрямую сурооңуздарды берип ошол жерде жообуңузду алсаңыздар болот. Суроо жооптор бүгүн алыс черезден биздин телеграм каналда болуп турмакчы. Андыктан өтүп сөзсүздө кошулуңуздар. Бүгүнкү тема регистрация маселеси. Регистрация деген аябай проблема болуп калды. Жаңы мыйзам чыкты деп биз сүйүндүк. Мына 3 ай өтүп атат. Жаңы мыйзам чыкканына, бирок мыйзам тилекке каршы иштебей жатат. Анан дагы бир өзгөрүүлөр кошулуп атат. Жакын арада печать басыш керек дейт аркасына. Кыскасы, регистрация боюнча өзгөрүүлөр боюнча деги эле мындай кандай пикирдесиз? Эмне бул? Ушуну кыскача айтып берсеңиз, андан кийин суроолорго өтсөк дагы. Туган Нурлан байке. Азыр саламатсыздар. Биринчиден ошол эки Россия Федерациясында регистрацияга байланышкан кандайдыр бир өзгөрүүлөр киргенде эле ошол эки биздин мигранттарга аябай күч келет да. Бирок кандайдыр бир закондор биздин өзүбүздүн ишибизди жеңилдетип атат, регистрация кылуун жеңилдетип атат. Бир тарабынан кыргыз жарандары ушул эки кандайдыр бир интернет же болбосо башка байланыш связьдарын пайдаланбаган үчүн, каражаттарын пайдаланбаган үчүн бул кээ бирөөлөрүнө аябай оор туруп атат да. Жеңилдиктерин айта кетсек, мисалы үчүн азыр Россия Федерациясында жана госуслугиден эч кандай федеральный миграционный службага барып, очередь алып, ошол жерден эртеден кечке туруп, анан регистрация турбастан эле госуслугиден электронный формада регистрация кылуу киргизилди. Бурекин уже көпчүлүк кыргыз жарандары билет. Эгерде ушул эки үйдүн берүүчүлөрү кандайдыр бир госуслугуга катталган болсо, ошол экинчи бар болсо, үйдөн чыкпастан туруп же болбосо вообще башка чет мамлекетте жүрүп деле ошо мигрантты регистрация коюуга мүмкүнчүлүк алды. Бул жакшы жагы. Экинчи жактары, жакында эле ушул эки МВДнын приказы чыкты. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын жарандары эгерде мисалы үчүн аялы гана официально иштеп, күйөөсү официально иштебесе, аялынын трудовой договору менен күйөөсү дагы регистрация турууга, жашы жете элек балдарын каттоого, ата энесин каттоого бирге жана ошондой эле чоң ата, чоң энесин каттоого дагы мүмкүнчүлүк алышты. Бул боюнча дагы федералдык ошо федеральный миграционный служба менен аябай көптөгөн кат жазуулар болду. Кээ бир жерде акырында ушул эки приказ чыккандан кийин ошол приказды алып алып, ошол эки федеральный миграционный службанын кызматкерлери өзү билбеген дагы ошол экиндей ситуациялар көп кездешти да. Алар эми закон чыкканын билбейт, же болбосо закон чыкканын билсе дагы ошо механизмдерин билбей, ошол экинин негизинде ошол эки биздин граждандарды отказ кылып, күйөөсүн регистрацияга койбогонго аракет кылышып, же болбосо балдарын регистрацияга койбогонго аракет кылышып, ушул экинде тоскоолдуктар болду. Эми Кудайга шүгүр, азыр болсо бул маселе дагы уже жөнгө салынды. Так что Хамай эгерде сөз каралжыда мына бул ушул мыйзам жанагы айтпадыңызбы? Госуслугиден биздикилер өздөрү койсо болот тиги деген ушул мыйзам чыкпадыбы бизге? Өтө чоң мындай сезилдүү жеңилдик болду да булчу мыйзамчы өзү. мхм, Мигрант сам может поставить себя на мхм, миграционный учет дегендей да. мхм. Через госуслуги Ооба, болгондагычы. ооба. Бирок ал мыйзам азыр иштебей жатат да. Такыр иштебей жатат. Эмне үчүн иштебей жатат деген суроо болот да азыр биз үчүн бул Эми маселе. азыр эми ушул эки үчүнчү мыйзам ушул эки договор аренданын негизинде иностранец өзүнө өзү регистрацияга кое алат деген дагы мыйзам чыккан, бирок бул иштебей атат. Федералдык миграционный службанын түшүндүрмөсү боюнча бул договор арендага коюлган так гана кишилер ошол эки жерге регистрацияга тура алмакчы. То есть эми бизде баардыгыбыз жашыруун эмес, мына Москвада көпчүлүк эле квартира снимать этип ошол жерге квартиранттарды алышат да, көпчүлүгүчү. Анан ошол эки квартиранттардын көпчүлүгүн дагы ошо миграционный учетко койгонго алар кызыктар. Бирок федералдык миграционный службанын нормативтери бар да. Ар бир үйдө 11 квадрат метр
ошо регистрация болгон кишиге тиешелүү болуш керек. То есть 11 квадрат метрге бир кишини регистрация койгонго мүмкүн. Эгерде мисалы үчүн 50 квадрат метр үй болсо, 2 комнат үй болсо, значит 5 эле киши турат деген сөз да. Бирок бул жерде дагы федеральный миграционный службанын дагы бир кетирген кичинекей кемчилиги, договор аренда түзгөн киши именно бизде жанагы закондун негизинде биз несовершеннолетний балдарыбызды, ата энебизди, жолдошубузду жана ошол эле чоң ата чоң энебизди дагы койгонго мүмкүнчүлүк алып атабыз да. А бизде туугандарыбыз көп, балдарыбыз 4төн ашык сразу эле. Туура айтамбы? Кээ бирөөлөрүнүкү 5 балалуу. Ошондуктан ушуреки нормативке туура келбей калган үчүн азыр ошол законго именно федеральный миграционный службанын механизмин ойлоп таап атышат да, канча киши койсо болот. Эгерде биз дагы ошолекени кулактап турабыз, эгерде ошолеки аренда договору менен канча кишини койсо болот деген чечим чыгараар менен бул мыйзам дагы уже ишке кирет, Кудай буюрса. И ошонун негизинде өзүбүз договор арендаларды кылып, так кылып ошолекени дагы ошол жерге канча кишини коерубуз, регистрацияга канча киши кое ала тургандыгыбызды так жазып туруп, анан уже регистрацияга коюп баштаган. Пока буреки закондун механизмдери не отработан, еще иштелип чыга элек. Ошондуктан бул закон токтоп турат. Аны орус өкмөтүнүн жолун күтөт экенбиз, башка айла жок. Эми орус өкмөтү уруксат берген, бул просто механизм. То есть азыр М. федеральный миграционный службанын гана ошо приказдарын Кыялган. күтүп атабыз. Хорошо, түшүнүктүү. Милан мега дагы бир ошол жана айтып кетпедизби? Аялынын, мисалы үчүн күйөөсү иштеп атса, аялы официально иштесе, ошонун регистрациясы менен управление кылса болот деп. Болот, Күйөөсү, болот. баласы болот деп баары айтылып атат. Бул Мгм. жерде мисалы үчүн бир апасын чакырды, эс алып кет депчи бул жерге. Ал Мгм. 3 ай жүрүп калыш керек болуп калды. Мгм. Апасын кое алабы баласы? Туура. Совершеннолетний. Бул жерде ошол жерде круг родственников деп определен. Бул жолдошу, апасы, атасы, чоң атасы, чоң энеси, анан жашы жете элек балдар. Бурекеженде эжеси, сиңдиси, агасы, иниси бул М. законго как круг родственников не определен. То есть эгерде сиздин агаңыз же М. иниңиз келсе, сиз регистрацияга кое албайсыз. Анан жанагы дагы бирден бир маалымат берүүчү нерсе, ошолеки туугандарынын тууганчылыгын аныктоочу документ да талап кылынат. То есть эгерде сиз жолдошуңуз менен барсаңыз, обязательно нике күбөлүк болуш керек. Эми бизде М. Кыргызстанда көпчүлүк эле нике күбөлүгү жок эле жашагандар бар да, буларга да кыйын болот. Суроо болушу мүмкүн. Эгер ата энеңиз келсе, атаңыз энеңиз жөнүндө маалымат бул жана митиркада көргөзүлгөн. Ошол М. эки митирканы ала барыш керек. Эгерде чоң ата чоң энеңизди каттайм десеңиз, тоже баягы митирканы ала барып, ошол эки митирка менен далилдеш керек да. Анан мисалы үчүн кыргыздар баягы тагасын, жээнин дагы баягы менин тууганым деп эсептейт. Бул эми Кыргызстанда круг М. родственников да, а так булар как круг родственников тигиреки законго кирген эмес. Ошондуктан сиздер даже ага энелериңизди регистрацияга кое албайсыздар. Өзүңүздүн бир договор менен, трудовой Ылам договор эке. менен. Дагы суроолор болуп атат да, мына Мгм. 18-ге чыкты баласы, совершеннолетний болуп калды. Мгм. Апасы официально иштейт. Баласын кое алабы, кое албайбы деген суроолор болду. Кое алат, кое алат. Кое алат, э? Совершеннолетний, Даже совершеннолетний болсо деле. даже совершеннолетний баласын, кызын регистрацияга кое алат. Бурекеженде круг определен, жана мен айттым. Единственное, бизде ушул ситуациялар болуп калып атат. Мисалы үчүн жашы жете элек бала кирген. Россияга М. жашы жете элек бала киргенде, ал жерде жана миграционный карта частный же болбосо гости деп чийилип кирилет. Туура айтамбы? 18 М. жашка киргенден кийин эгерде иштей турган болсо, ошол экени регистрация болгон миграционный службага барып арыз жазыш керек, чтобы жанагы жашы жеткен балага миграционный картасына уже не частный, не гости деген сызылганын работа дегенге алмаштырганга. То есть обязательно алмаштыртыш керек ал жерде. Или учеба. Эгерде 18-ге чыккан бала окуй турган болсо бир жерде, жогорку окуу жайда, обязательно ошо миграционный картадагы цель въезда деген ошо максатын обязательно өзгөртүрүш керек. Бизде жакында эле ушундай случай болду. 17 жаштагы бала келген, 18-ге чыккандан кийин анын миграционный картасын өзгөртүргөн эмес, именно цель въезда. И ал бала жумушка кирип иштеп жүргөн жеринен кармалып, цель въезда, оказывается, у вас гости, а вы работаете деп депортация болуп кетти. М.
түшүндүңүз ошондуктан ушул мелочтарга көңүл буруп, постоянно ушул чөнтөгүңүздө жүргөн кагаздарга регистрациянын срокторун карап турса, кыргыздар аябай жакшы болот эле да. Например, бизде Кыргызстандын жарандарына бир ай киргенден кийин бир ай регистрациясы жок жүргөнгө уруксат деген жобо бар. Бул ошо бир ай кыргыз киши Кыргызстандын жараны эс алсын, ошол мындай башын оорутпасын деген сөз эмес бир ай. Наоборот, ошол закондо жазылган. Сиз ошо бир ай регистрациясы жок кезде жумуш таап, трудовой договор алып келсеңиз, ошол жерден эле трудовой договордун негизинде сизди жана 3 айга регистрация кылбастан эле сразу бир жылга да кылып койсо болот регистрацияны. Мгм. Бул ошон үчүн берилген. Ошон үчүн кыргыз жарандарын чакырат элем, бир ай эс алып жатып, 27 күнү барышат да, именно 27 күнү федеральный миграционный службага барат. 3 күндүн ичинде регистрация боло албай калат да, анан эле уже регистрация нелегал болуп кетип атат. Ошондуктан бир айдын ичинде 10 күн болобу, киргенден кийин 5 күн болобу, 3 күн болобу, 15 күндөн кийин ушу регистрация кылууга далалат кылып, аракет кылып баштаса, уже эрте бүтөт эле. Регистрацияңыздар в любом случае жана 3 айлык регистрацияны 9 айга узартарда дагы 3 айдын акыркы күнүн күтүштүн кажети жок. 2,5 айда бир айдан кийин трудовой договор алсаңыз, бир айдан кийин деле 9 айга узартып таштасаңыз болот. Не обязательно ал 3 айдын срогун өткөзүш шарт эмес. Ошондуктан заранее кылса, иш жакшы болот эле да. Рахмат, Мирлан, аябай жакшы кеңештер болду. Мекендештер азыр көбү 3 айга узартып атышпайбы? Көбү Сахарадан катышат экен, М. жанагы 30 күнгө кайра узарса болобу деген вопростор болуп атат да. Трудовой договор барлар, трудовой договор жоктор узарса болобу? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, регли 30 күнгө узарса, ой, 90 күнгө кечиресиздер. Бул 90 3 ай 90 күн 3 айга. 3 айга 3 ай узарткандар. 3 айга 90 күнгө да. Мына келдиңиз, Кыргыз Республикасынын граждандары келгенден кийин бир ай регистрациясы жок регистрациясы жок жүргөнгө уруксат. Бир айдан кийин ушуреки обязательном порядке 3 айлык регистрация алып атышат. 3 айлык регистрация алганда ушул 3 айдын ичинде милдеттүү түрдө трудовой договор жасаш керек. Милдеттүү түрдө. Бул закондо көрсөтүлгөн, анткени сиздин цель въезда тигиреки цель въезда сиздики работа болуп киргенден кийин обязательно трудовой договор жасашыңыз шарт. Эгерде сиз ошол 3 айдын ичинде трудовой договор жасабасаңыз, анда сиз Россиянын чек арасынан чыгып, кийинки 3 ай 90 күн Кыргызстандабы же Россиянын чегинен территориясынан башка жакта жүрүп, анан кайра киришиңиз керек. 90 күндөн кийин. То есть бул жерде закон 90/180 деген закон бар. Сиз 3 айдын ичинде эгер трудовой договор жасай албай калсаңыз, анда сиз Россиянын границасынан чыгып кетип, 90 күн Россиянын сыртында жүрүп, анан келишиңиз керек. Бул эми ал закон азырынча аябай күчтүү болуп, күчкө салынып иштеле элек, бирок биз угуп атабыз, границадан ушуреки баягы кирди чыктыга бараткан кыргыздарды кармап, чекесинен депортация кылып атыптыр деп азыр уже маалыматтар келип атат. Ошондуктан 3 айдын ичинде обязательном порядке либо трудовой договор жасашыңыз керек, либо гражданско правовой договор жасап, уведомленияңызды федераль миграционный службага жөнөтүп, ошол жерден каттатышыңыз керек. Ал эми жана кайра 3 айга регистрация кылган трудовой договор жок. Вообще болбойт. Бул незаконный нерсе. Сиз Россияга киргенде бир гана жолу 3 айлык регистрация жасап аласыз. Андан кийинки жасаган 3 айлык регистрациялар туура эмес. Эми эгерде сиз ошолеки 3 айдын ичинде трудовой договор жасаттыңыз, например, да, келдиңиз 3 айдын ичинде трудовой договор жасаттыңыз, бирок трудовой договордун сроктору бар. Например, кээ бирөөлөрү бир ай калат кишине жумушка. Туура айтамбы? Бир айга регистрация, бир айга трудовой договор түшөт. Кээ бирөөлөр 3 айга түшөт, кээ бирөөлөр 6 айга түшөт. Ошолекинде эгерде трудовой договоруңуздун срогу 3 ай болсо 3 айга регистрация кыласыз. 6 ай болсо 6 айга регистрация кылганга акыңыз бар. Эгер трудовой договордун срогу жок болсо, бул бир жылга регистрация кылганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан мен эми угуп атам, кээ бир жумуш берүүчүлөр 3 ай сайын эле регистрация кыла берет экен да, 3 ай сайын эле регистрация кыла берет экен. Кишилер трудовой договор бар хотя, да? Анан кээ бир кыргыздар да айтат да, мен эми мисалы үчүн 3 эле ай жүрөм, мага 3 эле айдык регистрация кылып койсом жетет депчи. В любом случае сиз эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо 9 айга кылып коюңуз.
Анан 3 айда чыгып кетсеңиз, чыгып кете бересиз. Ал тигиреки калган регистрация автоматически аннулироваться этилип күйүп кетет. Эгерде сиз 3 айдан кийин калам десеңиз, анда кайра перерегистрация кылганга туура келип атпайбы. Ошондуктан желательно узак эле срокко регистрация кылып алганыңыздар оң. Мыламага Долбоор болот негизи. бул жерде мындай болуп атат да. Жанагы особенно регистрация коюп атканда квартирасына коюп атышпайбы? Булар ошо 9 айга койсо бале узагыраак болуп акча түшпөй калабы дешеби, же бир жанагы ушундай интерес болуп атат да алар тараптан. Жана алар өздөрү хозяиндер айтып атышат да, мен узартпайм 9 айга, только 3 айга узартам деп атат. Бул маселени мен ойлоп атам, ошо ФМСтин деңгээлине кат жазып чечиш керек, чтобы они вот эту возможность убрали. Только Жок, эми коюш керек, то себеби госуслуг ошондой коюп да, функционал бар экен. Срокту канча кааласаң ошого кой дегендейчи. ооба. Трудовой договоруң болсо. Э, Алар бул 3 айга коюп коет экен, 1 ай коюп коет экен, анан же 2 ай коюп коет экен. Ушундай неме бар экен. бир Ошон үчүн кезинде булар мындай кылат. Бул жерде мыйзам чегиндеги дагы аракеттер деп коет. Ошол эки калды да. ошол эки квартиранын ээси менен трациясы жок. Сиз ошол эки квартирадан кармалсаңыз, жанагы полицейскийлер обычно баягы мигранттарга эле салып коет го штрафтычы. А сиз имеете право ошол экини хозяинга да салдырып койгонго. Это хозяин мага уруксат бербей койгон ушул эки үйгө катталганга. Хотя у меня мынакей аренда, договор арендам бар десеңиздер, хозяинга болсо как үйдүн ээси регистрацияга койбогондугу үчүн 3 эселеп штраф салат. То есть сизге 5 000 сом салса, ага 20 000 сом салат. Ага эле минус хозяинге. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан квартиранын ээсин дагы ошол жоопкерчиликке чакырганды үйрөнүшүбүз керек да, биз дагы Кыргыз Республикасынын граждандары, кыргыз жарандар ошол экини талап эткенди дагы билишибиз керек. Хозяин менен ачык эле сүйлөшүш керек. Эгерде мени ушул жерден участковый келип без регистрация кармап алса, сизге да штраф салат деп ошол экиндей жоболорду келтириш керек. Анан экинчиден, булар айтышат, орус жарандары да, мен үйүмө квартирага мисалы үчүн мигранттарды регистрацияга коюп койсом, мага коммунальный платеж көбөйүп кетет депчи. Эч кандай андай эмес. Негизи временный регистрация турганда коммунальный платежко көп көбөйбөш керек. Да? временный Бирок койгон ушул эки элесиң. временный болгону. Бирок кээ бир баягы мисалы үчүн ЖКХ деп коет го, жанагы жилищное коммунальное хозяйство. Ошол экилердин кээ бирөөлөр мындай вредныйлер бар да. Мен аны да кезиктиргем. Ошол жерде бухгалтерия мисалы үчүн үйдө бир киши прописан, орус гражданин прописанный да. Анан 3 же 4 киши ал квартирада жашап атса, тигирекилер счетту ошо 4 кишиге чыгарып берип коет да. 4 киши силерде, оказывается, живете фактически, ошол экиге биз 4 кишиге коммунальный услуга чыгардык. Бул абсолютно незаконно. Бурекини соттошуу ат менен кылса болот. Арыш. Урматтуу мекендештер, урматтуу Нурлан байке, сизге ыраазычылык бизге кеңеш бергениңизге. Мекендештерге айтып кетерим, биздин видеолорду поддержка кылып, лайк басып коюңуздар. Ошондой эле биздин каналга подписаться болуп коюңуздар, чтобы биздин кийинки пайдалуу видеолорду өткөзүп жибербеш үчүн. Ошондой эле биздин телеграм каналга катталып, ал жактан да тез пайдалуу маалыматтарды алып, ошондой эле биздин түз эфирде Мирлан байкеге сурооңуздарды түз берип, жана сурооңуз жообун түз алсаңыздар болот. Кийинки эфирде көрүшкөнчө.